Аксакалдар келип урушуп кетиптирсиңер. Өзүбүздүн балабыз турса кайдагы бирөөнү эмне колдоп жүрөсүңөр депчи. Өзүңөрдүн балдарыңарды шайлайсыңар. Мен ошол өздөрүңөрдүн балдарыңар менен 4 жыл иштедим го коллега болуп. Мен көрдүм го силердин 4 жыл балдарыңарды өзүңөрдүн. Өзүңөрдүн жанагы акчага алган агитаторлоруңарга айтып койгула. Могул шайлоону тынч, ынтымактуу өткөрөлү. Мындай нерсе 1-2-3 рет болгон, бирок акыркысы чындап эле мага жүрөккө тийди акыркысы. Колдоочулар колдоп жүрсө, аксакалдар келип урушуп кетиптирсиңер. Өзүбүздүн балабыз турса кайдагы бирөөнү эмне колдоп жүрөсүңөр депчи. Макул, силердин өздөрүңөрдүн балдарыңар, силердин балдарыңар үчүн, силердин кыздарыңар үчүн, силердин балдар кыздарыңар үчүн, ден соолугу үчүн, келечеги үчүн өзүнүн башын сайып койду беле. Сиз эмнеге менин балдарымды отравление кылып турасыз? Могу жерде мондай нагло мага сүйлөп атасыз. Ну а зачем вы здесь снимаете? Это частная собственность. Вы пришли. Вы в частной собственности не успеете вот это делать. Силердин балдарыңар ачык айкын сөз айтып, акыйкатты айтып, акты ак деп, караны кара деп сүйлөй алабы? Силер ылдый жакта элдерди кабыл албай атканыңарды көрбөй атпайсыңарбы? Силер элдерди кабыл албайсыңарбы? Элдерди силер кабыл алып өзүңөрдүн көзүңөр менен көрбөсөңөр, силер эмне болуп атканын түшүнбөйсүңөр эч качан. Мен силерди сыйлайт элем. Эгер спикер болсо, вице-спикер болсо. Мен билем, мен бүт коллегаларыма кереги жок. Кээ бир коллегаларым жөн эле келип алган биякачы. Үйүнө шашып батыраак кетиш керек болуп атат. Эмнеге мен жумушумду аткарып атканда тоскоолдук болуп атса, бирөөңөр сүйлөбөйсүңөр? Силердин балдарыңар коррупция менен күрөшүп бере алабы? Любой объектке барсам ушундай проблемалары. Фундаменти уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. На фундаменти мондай фактын. Арматуралар чыгып калган. Ушунчалык жоопкерчилиги жок. Мондай күйүп калган кирпичтерден фундаменттер уйпаланып экиге бөлүнүп. Мен жогорку кеңештин депутаты сүйлөп атам. Өзүңөрдүн балдарыңарды шайлайсыңар. Мен ошол өздөрүңөрдүн балдарыңар менен 4 жыл иштедим го коллега болуп. Мен көрдүм го силердин 4 жыл балдарыңарды өзүңөрдүн. Урматтуу коллегалар, мындай мен түшүнүп атам, көңүргө мындай Кыргызстандын келечеги кереги деле жок, бирок хотя бы мындай укпасаңар да тынч отуруп берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам, ушул жерден силер деле шайланып келгенсиңер. Вообще укпайсыңар мояка чыккандардычы? Бажа-божо гыжы быжы болуп эле базарда отургандай. Акыйкат бизден башталат. Могул жерден башталат, жогорку кеңештен башталат. Өздөрүңөрдүн балдарыңарга кат жетпей, мага кат жазасыңар го, Эрлан өзүнүн балабыз катты кабыл албай койду депчи. Өзүңөрдүн балдарыңар ушу килейген Кыргызстанды айланып бүт жерге барып, ошол акимдер менен, айыл өкмөттөрү менен, ошо коррупция кылып аткан адамдар менен дос болбой, чайлашпай, Эмнеге мен өзүнүн эли үчүн мен туруп бергенде туруп бере алабы? Түшүрүшүм керек. Эмнеге мен жумушумду аткарганда тоскоолдук болуш керек? Эмнеге мен жумушумду аткарып атканда тоскоолдук болот атса, бирөөңөр сүйлөбөйсүңөр? Башка талапкерлерге да айтып кетейин дегеним. Өзүңөрдүн жанагы акчага алган агитаторлоруңарга айтып койгула. Могул шайлоону тынч, ынтымактуу өткөрөлү. Мага Кыргызстандын келечеги керек. Мен жададым мындай жашоодон. Мага балдарымдын келечеги керек. Мен өлөткенimди билем. Ушул жерде баарыбыз эле билип турабыз болуш керек. Бир күн келсе, баары наркы дүйнөгө кетет экен билем. Мен Кыргызстан үчүн иштегим келет. Мен Кыргызстандын келечегин биздин балдарыбызга бир келечек калтырып кетким келет ушул жерденчи. Салам достор. Добуш сатып алуунун жаңы ыкмасы чыгыптыр. Азыр пока биле элекпиз ким экенин, бирок мен ойлойм, мен билип табабыз деп. Эгер силер деле ушундай нерсе жөнүндө угуп калсаңар, айтып койсоңуздар болот, мага байланышып койсоңор болот. Мен чечип чыгарганга жана анонимдүү кылганга аракет кылам. Мындай экен азыр айылдардагы магазиндерге 2000 сомго чейин азык түлүктү карызга ала берсең болот экен. Анан эгер ошол сенин кандидатың өтүп кете турган болсо, анда ошол карызың жабылат экен. Бирок эгер өтпөй кала турган болсо, ал кандидатың анда карызыңды өзүң төлөйт экенсиң. Ушундай ыкма табышыптыр да эми добуш сатып алууну. Эгер чындап эле ушундай бир жерде бар болсо, биз азыр изилдеп көрүп атабыз. Эгер чындап эле сиз билсеңиз, ушундай нерсе болуп атканын бизге байланышка чыгыңыз, биз анонимдүү текшерип беребиз. Чоң рахмат.